Мына сафлердин момундай бир данынан ушундай мындай бүтүп чыгат да, будан ушу момундай бутак болуп 11-12ге чейин чыгат. Ильяс Төрөкулов күздүн келиши менен быйыл сафлордон мол киреше алам деп турат. Эрте жазда себилген сафлор бышы бүгүндөн баштап чабык иштери башталды. Бул талаада 20 гектар жерге сафлор тигилген. Кайракы жерлер көп болгондуктан келерки жылы май өсүмдүгүн аянтын кеңейтүүнү максат кылат. Бул менен мен башында ошо 2 гектар, 3 гектар кылып башлаганбыз, урукту көбөйтүү максатында. Быйыл 20 гектарга эктик. Азыркы учурда мына азыр чабып атабыз. Будан Кудай кааласа жарымынан ашыгын май кылсак, эми элге үрөнгө да дайындап беребиз, үрөн кылып. Муну жайылтуучу максаты биздин ушу өйдөнкү зонада, ушул Акчи, Аманбаев жактарда, ушудан өйдө жактарда биздин кайрак айдоо жерлерибиз көп да. Бул сафлердин артыкчылыгы гектарына 50 кг кетет. Суу болбосо деле түшүн бере берет да. Ошол 1 гектар жерге 50 кг сафлордун уругу себилет. Эгерде сууга жерге май өсүмдүгү тигиле турган болсо, түшүмдүүлүк дагы жогору болмок. 1 гектар сафлордон 150 литр май алынат. Эгер сууга жер болсо, бир 300 литрге чейин май алууга мүмкүнчүлүк бар да. Суу ичсе жакшы көбүрөөк түшүм берет. Ама кайрак жерде азыраак берет түшүмдү, май да азыраак болот да. Муну менен эле калбай, кийинки жылдары ушу семечкага өтүш керек да. Семечка майдагы буга караганда көбүрөөк чыгат майы. Семечкада таза болот да. Эми Кудай кааласа быйыл аракет кылабыз, ошол семечка алып келип, эмки жылкыга, жазга ошо семечка майда тиккенге аракет кылабыз. Сафлордун майынын өзгөчөлүгү экологиялык жактан таза, майлуулугу жогору. Өткөн жылы дыйкан сафлор майынын литрин 100 сомдон саткан. Быйыл базар баасына жараша бааланат деп турган чагы. Мына сафлердин дааны мындай. Бунун майы өзгөчө болот. Кудай кааласа өзүбүз тазалайбыз, өзүбүз май кылабыз. Бунун сапаты, майынын сапаты жакшы болот абдан. Ден соолукка жакшы, экономдуу да болот. Быйыл Кара Бура району боюнча 388 гектар жерге сафлор айдалган. Бүгүн түшүм жыйноо өнөктүгү башталды. Кара Бура районунда жалпы 388 гектар сафлор май өсүмдүгү айдалган. Бүгүнкү күндө жыйноо иштери жүрүп атат. Азыркы күндө 10 центнерден жогору айланып атат азыр жерибиз. Анан мындан биздин дыйкандарга айтып кетет элем, ушу 10 000 гектар жерден ашык кайракы жерлерибиз бар. Ушу кайракы жерлерге мына кийинки жылга ушу сафлерди көбүрөөк айдатайлы деген иш алып барып атабыз. Сафлорлор чабылып, түшүм жыйноо өнөктүгү соңуна чыкса, сафлордун уруктары сатка чыгат. Мындан тышкары дыйкан быйыл 20 октябрдан баштап өсүмдүк майын сатка чыгарат. Бегайма Сымбаева, Байжан Мирбеков, Кара Бура району.